жээгинде жайгашкан Боз Бешик Чакан айыл азыркы тапта 260 түтүндө 1,5 миңге жакын тургун жашап келет. 1941-жылдары Чакан кыштактан Кан майданга 80 адам аттанып, анын теңи согуш талаларында калып кайтпай калган. Тынчтык жашоо тартуулаган аталарга таазим кылган агартуучулар айыл эли менен жеңиш күнүн белгилешти. Окуучулар жоокер кийимин кийип 1945-жылдагы улуу жеңиш туусунун желбирегенин аткарып беришти. Майрамдык жүрүшкө чыккан элдин маанайы да жогору болду. Жайнак Желденбаев атындагы Боз Бешик орто мектеби майрамга дыкат даярдык көрүп, окуучулар согуш жылдарындагы жоокерлердин аянычтуу каттарын окуп берип, ошол кездеги каардуу күндөрдү эске салышты. Агып турган дарыя кызыл канга боелуп, мекенде өлгөн эр азаматтардын жансыз денеси ар кайсы жерде жатты. Көрөбүз деп ким ойлоп? Ала тоонун жигиттери, аска туткан агаларды, акыл калча иш кылган аталарды баба согушка барууга мажбур кылды. Мына, биз ошол аталар менен, биз ошол агалар менен душмандарга каршы сүр көрсөттүк. Ошо кеткен аталарыбыз менен биздин айылдын генофонд кетти, канчасы келбей калды. Соғыштың бетін арғыз, анда көріп түшке сайлы, өдігөлі, өсөлі. Бұна мұ айылдың ішіндегі 908 киши болды, жаңбыра бір жағым болды. Бирок, ұшы 6 профессор бар деді, академиялы бар бұна мұ. Сыйлық тасып болды. Алакандай айылдан элдин тынчтык жашоосу үчүн майданга аттанган жоокерлердин эрдиктери, жаркын келечек үчүн кыйылган өмүрлөр, жакынын күткөндөрдүн өксүктөрүн окуучулар образга кирүү менен аткарып беришти. Майрам тартуулаган мектеп жааматына жергиликтүү эл да ыраазы. Жалпы мектептин коллективи, окуучу балдары, сиздерди улуу жеңиш күнү менен, 80 жылдык күнү менен куттуктаймын. Иштериңерге ийгилик. Бардык болгон жакшылыктардын баарын каалаймын. Эми ушу айыл өкмөтү баш болуп, андай мектеп жамааты ушу 80 жылдыкты абдан жакшы уюштурган экен. Бардыгы ошо сценарийиндагы мыкты жазыптыр. Ошол бул сценарий боюнча бүт аткарышты. Мен ыраазымын. Мектептик жамаатына чын жүрөктөн ыраазыбыз. Абдан жакшы даярдыктар өрүп ушундай шашып өткөрүп аткандарына, мектеп окуучуларына чын жүрөктөн ыраазыбыз. Артындарым аман-эсен болуп, илимди, билимди, мыкты эр азаматтардан болдулар. Келечекте айылыбыздын даңкын алыска чыгарган. Майрамдын урматына өткөрүлгөн иш-чаранын алкагында окуучуларды эмгекке үндөп, мектептин көмөк жарбасына өз салымын кошкондорго сыйлыктар тапшырылды. Тынчтык заман болсун деген мугалимдер да өз өнөрлөрүн тартуу кылышты. Бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгын утурлай ушу Боз Бешик айылында айыл мектеп жааматы тарабынан уюштурулган парад жана иш-чара болуп атат. Баарыңыздардын улуу жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайм. Жана бүгүнкү кечени уюштурган мектеп жааматына, жана айыл башчысына, жана айыл активдерине
айыл өкмөт тарабынан ыраазычылык билдирем. Улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесине карата Боз Бешик айылында өтө чоң иш-чара болду. Бул иш-чарага биздин айылдын тургундары активдүү катышып, жакшы иш-чара өттүк деп эсептейм. Биздин айылыбыздын аталарына жана биздин айылыбыздын энелерине мектеп коллективи окуучуларынын атынан таазим кылам. Жоокерлердин ысымдары чегилген эстеликке гүл чамбар коюлуп, эскериште. Көл жээгиндеги Чакан айылдагы жеңиш майрамы уюшкандыкта өткөрүлүп, алардын эрдиктери даңкталды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району.